Саламатсызбы, Шайлоо Карыбекович. Мен мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштейм. Айыл чарба министри болуп дайындалганыма 1 жылдан ашык качты. Рахмат. 1 жыл болду келгениңизге. Биз сизди аябай үмүттөнгөнбүз ушул айыл чарбадагы коррупцияга батып кетпесе экен деп. Бирок батканын жүрөсүз да. Сизден аябай үмүт кылчу элекпиз. Токтотпойсузбу ушундай келип элдерди ушинтип сулуу сүйлөп, ушу мыйзам өткөрө турган демилгелерди. Ким сиздерге ушул асылдуулугу төмөн деген терминди, ушундай асылдуулугу төмөн экен деген жерди аныктап берди? Кайсыл специалисттер? Урматтуу Шайлоо Карыбекович, бул сиздердин өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздар. Мыйзамды колдобу биринчиден, экинчиден колдобойбуз ооба. Бул сиздердин өзүңүздөрдүн конституциялык укугуңуздар. Ал эми ала жердин асылдуулугу төмөндүгүн аныктоочу орган бар, биздин Кыргыз Кайсыл орган ошону айтыңчы, эсептеп. Кайсыл академик, кайсыл профессор? Жок, бул жерде академик профессор аныктабайт, Кыргыз Гипрозем аныктайт. Ошол Кыргыз Гипроземде кимдер отурганын жакшы билебиз биз. Мына ол мыйзамды азыр алдыбыздагы коллегабыз айтып атат. Мурункулар колдогон эмеспиз биз. Балким азыр Марипов жок. Ошолордун арасында бир 10 жыл отурган коррупционер 1-2 депутат колдошу мүмкүн, башка эч ким колдогон эмес. Мына ол элге каршы мыйзам. Мына ол мурун колхоз совхозду кантип талкалаган болсо, азыр ошондой кетип атасыңар. Токтотуш керек мынаны. Мына сизге суроо, азыр ушул мыйзам боюнча канча жерде, кайсы район, кайсы айыл өкмөттө отурумдарды өткөрдүңөр? Эмбелли кеч керек, 7 дубанда көп райондордо. 7 дубан ол кооз сөз. Конкретно айтың, кайсы айыл өкмөттө өткөрдүңүз? Керек болсо кийин сизге ошол протоколдорду кийин эмес, азыр бериң. Азыр айтың, конкретно айтың, кайсы айыл өкмөттө өттү жыйындар ушул мыйзам боюнча? Шайлоо Карыбекович, бизде тиешелүү документтердин баары бар, керек болсо сизге ошонун баарын көрсөтөбүз. Рахмат. Жооп берип койсоңуз, канча райондо, канча айыл өкмөттө мына мыйзам боюнча жыйындар өттү? Эл менен, конкретно карапайым эл менен, дыйкандар менен. Өткөн жок. Элди алдап атасыңар. Мен кече Тузовка айылында болдум мына чүйдө. Бүт айыл өкмөттүн мурунку иштегендер каршы чыгып атат. Ай, токтоткула мынаны депчи. Элди да угуш керек да. Бул кайтарылып кеткен мыйзам. Урматтуу төрага. Урматтуу Шайлоо Карыбекович, Кыргыз Республикасынын президенти мына дайыма акыркы убакта маселени дайыма көтөрүп келип атат. Жумуш ордун түзүү, инвесторларды тартуу, ошонун ичинде ички инвесторларды дагы мүмкүнчүлүктөрүн ачуу. Бул мыйзам долбоору биздин көз карашыбызда Кыргызстанда көптөгөн жумуш ордун түзөт. Эрозиялык процесси токтотот. Көптөгөн бактарактарды айдоого алып келет. Кыргызстанда болгон эле 37 000 гектар гана азыркы убакта бактарак бар. Эми ошонун баары тең бара-бара көбөйсө мультипликатив эффектиси аябай зор болот. Азыркы убакта мына 500 000 гектар аныкталган асылдуулугу төмөн жайыттардын 10% гана өздөштүрүүгө алып келинсе, эгер мисалы 50 000 гектар 5 миллиарддан 50 миллиард сомго чейин тиги ички дүң продукциясын түшүүгө акчаны алып келет. Эми Баткенде эмне мисалы бадам, мисте жаңа айдаса жаманбы? Же көлдө алма ашпурт айдаса жаманбы? Мисалы Баткен областында 138 000 гектар ушул асылдуулугу төмөн жайыттар бар. Ысык-Көл областында 110 000 гектар ашык жери бар. Андай лекцияны мектепке окусаңыз, урматтуу министрдин орун басары, ушул бүгүнкү ушул мыйзамдан сырткаркы турган жерлерди иштетсеңер болбойбу айыл чарба министрлиги? Ким силерге аныктап берди асылдуулугу төмөн деп? Шайлоо Карыбекович, мен Керималиев, ошол жайыт департаментинин директору болом. Сиз айтып атасыз, мурунку созувда артка кайтып кеткен деп, бул Бакиров Мирлан Исакбековичтин мыйзамы болчу. Ал мыйзамды ошол артка кайткан, анткени себеби ошол менчикке берилсин деген, бул менчикке кетмек да. А бул жерде биздин мыйзамда ал менчикке кетсин деген эмес, бул жерде түрүн, максаттуу багытын өзгөртүп туруп, өздөштүрүлсүн деп атабыз. Мисалы, биз карап отура берип эле качан өздөштүрүшүбүз керек бул жанагы асылдуулугу төмөн жайыттарды. Ошондуктан айыл чарба министрлиги өздөштүрбөйт буну. Бул ошол жерлердеги жарандар, биздин тургундарыбыз өзүлөрү сурап атышат азыр. Ошол менен бирге инвесторлор келсе, ошолор ажерге жанагы скважиналарды тамчылатып сугаруу, жаадыруу, инновациялык технологияларды киргизип туруп иштетебиз дегендер бар. Ошолор бардык көрсөтүп аткан бүгүнкү 5000 гектар жер барды кетпейт. Рахмат. Мыйзамды биз мына мыйзам чыгаруучу орган кабыл алабыз да. Сиз биз кабыл алганды иштейсиз, аткаруу бийлигиз.
Биз айтып атабыз, мыйзам кабыл алганда мыйзам элге иштеп 10 секунд. мыйзам элге иштеш керек, эл менен үнүн укпай туруп, силер мындай зордукчулдук менен түртүп атасыңар. Балким артында бир эл аралык күчтөр турабы, ушул биздин граждандардын атыны, фамилиясын коюп алгысы келеби? Бул мыйзам боюнча эл аябай нааразы. Урматтуу төрага, менин сунушум кайра экинчи талкууга кайтарсаңыз. Рахмат, эске алабыз. Процедурный экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Шайлообек мырза, сизди биринчиден депутат болуп келишиңиз менен куттуктайм. Ишиңизге ийгилик, жакшылыктар алып келсин, кызмат ордуңуз элге, журтка. Сиз айтып атасыз, туура түшүндүмбү, туура эмес түшүндүмбү? Бирек эле депутат анан коррупционер депутаттар эле колдобосо бул мыйзамды колдобойбуз деп. Мына мен колдойм бул мыйзамды. Мен коррупционерминби? Эгер туура эмес түшүнүп калсам, кечирим сурайм. Азыр стенограммадан бир карап коелу. Мен губернатор болуп иштеп жүргөндө бул мыйзам жок болгон үчүн 110 миң Ысык-Көл областынын жери иштетилбей кагарап таш болуп турат. Эми кичине бирибизди сыйлайлы да. Экинчи сунушум чек коюп коелу, талкууга да уже 30 депутат жазылды. Сунуш өтсө, конечно. Рахмат. Рахмат. Шайлообек Карбекович. Негизги маселе тура коюлат. Анткени мына бул жерде депутаттар отурат. Анан колдогондор коррупционер, колдобогондор жакшы болбош керек да. Бул регламенттин талаптары, биз ар бир депутаттын ар намысын коргоо төрагага жүктөлөт мага. Ошондуктан айтып атканда бир аз сөздү байласак. 5-чи микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Ушул жерге келип сүйлөсүн деп бизди эл шайлаганда, элдин үнү угулсун деп. Бул укукту эч ким тартып алган акысы жок. Могу жерде депутатыбыз менин атым атап кетти. Сиз айтып атасыз, коррупционер депчи. Мен Асан Үсөн коррупционер деп атынын фамилиясын айтып элекмин. Бизге чейин 6-созукта коррупционер депутаттар бар сунуштаган деп. Мирлан Бакиров да жок азыр, и Марипов да жок. Мына алдыбызда катар отургандар, булар кандай максаттап келип атат, эл түшүнбөй атат. Буларга ушул бир 20 миң, 30 миң ел митингке чыгып, анан кийин ушул жерде тополоң болуш керек, диверсия кылып атат буларчы. Колдосоңуз колдой бериң, менин атымды айтпай. Өзүңүздүн каалооңуз. Бирок мен өзүмдүн сунушумду берип атам. Экинчи окууга кайтарып, кеңири талкуулап, элдин үнү угуган алып келели депчи. Ошол сунушумду айтып атам. Рахмат. Анан мени куттуктаганыңыз үчүн рахмат. Сизди мен атыңызды айтып коррупционер дейлекмин, бирок коррупционерлер бар. Кааласаңыз фамилиясын айтып коеюн.